коргоо органдарына кайрылып, укуктук баа берилиш керек, болуш керек, билбедим. Тараптылар бюджетке түшкөн акча кантип бюджеттен чыгып кетсин? Мен өзүм ката кетирип алгам. Ош шаарынын мэри Бакыт Жетигенов Жапалак унаа базарынын тарифин ушул жылдын башында токтом чыгарып көтөрүп берген. Аны менен унаа базар 1 ай иштеп 2,5 миллион сом жыйнаган. Токтом мыйзамсыз кабыл алынгандыктан тариф баштапкы абалына кайткан. Бирок ошондогу чогулган акча кайда кетти? Аны үчүн ким жооп берет? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Жетигеновдун буйругунда тарифтик баа ишемби күнгө 100 сом, жекшемби күнгө 200 сом болуп көтөрүлгөн. Жарандардан чогулган каражат Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгына которулуп берилгенин айтышууда. Ал акча эми жыйналган биз ошол шаардык муниципалдык менчик башкармалыгына ошол план негизинде төгүлүп берилген. Эми ал жөнүндө коргоо органдарына кайрылып, укуктук баа берилиш керек, болуш керек, билбедим. Бул иштердин арты менен Ош шаардык прокуратурасы териштирүү жүргүзүп, тарифтин мыйзамсыз жогорулатылганы боюнча мэрияга кат жолдогон. Чындыгында бизде ошол жанагы мыйзамдарга ылайык жергиликтүү жыйымдарды жана салыктарды шаардык кеңеш бекитип бериш керек. Бирок шаардык кеңештин макулдугу алынган эмес экен. Биз шаардык мэрияга ошол кабыл алынган чечимдери мыйзамсыз экендиги тууралуу көрсөтүп, ал чечимдерди жокко чыгаруу боюнча сунуш прокурордук актысы келтирилген. Буга чейинки интервьюларында кала башчысы туура эмес аракетин өзү дагы моюнга алган жайы бар. Тарифин көтөрөлү, анан бюджетке акча көбүрөөк түшүрөлү деген маселе болгон. Анан макул кандай болот? Мен эми сүйлөп чакырдым баарына. Кандай кылабыз деп, анан анча-мынча акылдарын айтышты отуруп алып. Ой, мындай кыла беребиз, мыйзам бар, мындай жаңача биз өзүңөр кыла берсеңер болот. Боло берет. А все кеттик анда деп макул дегем. Анан кийин эле зызчу чыгып кетти. Анан айла жок өзүм токтум жокко чыгарбадым. Тарифти өз алдынча көтөргөн соң жыйылган акча канчалык мыйзамдуу болот? Ош шаардык мэриясынын кызматкерлери буйрукту мыйзамдуу деп атап, каражаттын эмне болгонуна жооп беришти. Эми ошол акча эмне болуш керек? Силерде кала береби же элге кайра таратып бересиңерби? Элге тараптылар бюджетке түшкөн акча кантип бюджеттен чыгып кетсин? Бюджетке поступление болуп атат азыр деле. Ал через УМС аркылуу бюджетке түшөт алар. Не налог поступление болуп туруп. Тариф эреже менен Ош шаардык кеңешинин токтомунун негизинде май айында көтөрүлгөн. Анда ишемби күнү 150 сом, жекшемби күн үчүн 200 сом төлөнөрү жазылган. Жуманын иш күндөрү болсо 30 сом алынат. Жапалак унаа базары 2500 унаага ылайыкташкан. Базар жетекчилиги 4000дин тегерегинде унаа кирип чыгаарын билдирип жатат. Нургелди Каныбек уулу, Алтымыш Жантемир уулу, Т-Медиа, Ош.